بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбабыздын темасы вакф. Көпчүлүгү ушу вакф деген сөздү түшүнө бербейт болуш керек. Вакф деген Аллахтын ыраазылыгын табуу максатта атайын кайрымдуулук үчүн эч кимди ээлик кылбай чыгарылган нерсе. Ушуну вакф дейт. Кыяматка чейин соогу сизге жетип турат. Мисалы кимдир бирөө бир жерге дарак эгет. Аны азыр биздикилер менин атам эккен муну деп ээлеп атат. Ушул өзү дурус эмес. Бул даракты биздин чоң атабыз эккен экен деп анын астын тосуп алып бак кылып алып атышат кайра. Аны чоң атасы эл пайдалансын деп эккен, аны эл пайдаланыш керек. Ушуну вакф дейт. Мисалы мына мечит, ушул вакф. Мечиттин ичине салып берген жайнамаз ал вакф. Бу жайнамазды алып берген адамды мен тааныбайм, чынын айтканда. Акчасын төлөгөн кишини тааныбайм, силер да тааныбайсыңар, үстүндө намаз окуп атабыз. Ушуну вакф дейт. Эч ким ээлик кыла албаган, жалпы момун мусулман жапыр тегиз пайдаланган буюм. Кимдир бирөөлөр тарабынан чыгарылган кайрымдуулук, аны вакф дейт. Мисалы сиз мечиттин ичине 2 орундук стол алып келип койушуңуз мүмкүн. Чөк түшүп отуруп намаз окууга чамасы жетпегендер ушул мен алып кирген орундукка отуруп намаз окуса, бирөөсү атамдын атынан, бирөөсү апамдын атынан вакф дейсиз. Болду. Кыяматка чейин соогу сизге жетип турат. Ушуну вакф дейт. Аллах өз аятында "Саъуду биллах يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ey iymandуулар, Аллах Тааладан чындап корккула. Анан ар бир жан ээси, ар бир инсан, акылы тетик, ак менен караны ажырата билген акыл ээси бар инсан эртеңки күнүнө эмнени камдап жатканына бир назар салсын. Эртеңки күнүнө, ахиретке, аркы дүйнөгө эмнени камылга, кандай даярданып атат, эмнени камдап атат, ошонусуна бир назар салсын. Ваттакуллах, Аллах Тааладан чындап коркула. Экинчи жолу Аллах Тааладан коркула деп атат. Ар бир күнү эсиңе тут. Ар бир күнү эсте, эртеңки күнү. Кимдир бирөө менен жакалашып кеткенде, эртеңки күнүңө жакалашууну, кек алышууну, өч алууну даярдап атасың. Кимдир бирөөнү жамандап жатканда, жасаган ибадаттарын, кабыл болгон намаздарыңдын баарын өткөрүп берүүнү даярдап атабыз ахиретке. Ушул ар бир кыймылда ахирет эстеп тургула деп атат. Инналлаха хабирун бима та'малун. Анткени силердин бул дүйнөдөгү кыбыр эткен кыймылыңардын баарынан Аллах Таала кабардар. Эч кимиси көмүскөдө көз жаздымда калбайт. Бул азыркы айтыла турган хадисти ого эле көп уккансыз. Эми жакшылап угуң. Бүгүн вакф темасы. Балким сиз ата-энеңиздин, үй бүлөңүздүн, бир тууганыңыздын, өзүңүздүн ысымыңыздан дагы вакф чыгарганга чамаңыз жетип эле жүргөндүр. Бирок сизге багыт берер эч ким жок, билбей жүргөндүрсүз. Бүгүн жумадан кийин өзүңүзчө бир чечимге келиң. Пайгамбарыбыздын хадиси: "Иза мата ибну Адам инқата амалуху илля мин салас." Адам баласы көз жумушу менен тирүүлүгүндө жасап койгон 3 ишинен башка баары токтойт. 3 ишинен башка баары токтойт. 3 иши улана берет деп атат. Ал тирүү жүргөндөгүдөй уланат. Бизде илгертен бабаларыбыздан калган жакшы бир сөз бар. Ал өзү динде бар.
Adamda iki ömür var. Adamda iki ömür var. Bir ömürü uşul canı denesinde bolup kıvırap kıymıldap жүрген ömürü. Ekinci ömürü ötüp ketkenden kiyin tirүүлүгүндөгү жасаган иштеринин үзүгүлдүккө учарабай уланып турганы ал анын экинчи ömürü ушул. Ошондуктан ислам алымдары мыктылардын ömürü өлгөндөн кийин да токтоосуз уланат дейт. Садака жария жалпы коомчулук пайдалана турган кайрымдуулук ал сиз тараптан элге чыгарылган вакф. Вакф деп ушуну айтат. Сиз жолдун аңгегин толтуруп койдуңуз. Аны сиздин балаңыз же жубайыңыз келип, муну биздики деп тосконго укугу жок да, анткени ал Аллахка арналып чыгарылган. Жалпы коомчулук пайдалансын деп. Сиз бак тиктиңиз, бирок тигип атканда бул биздин үй бүлөгө таандык эмес. Аллах үчүн арнап эктик деп бир жерден эгип койдуңуз, бир 5-6 бакты. Ал бүрдөдү, гүлдөдү, мөмөлөдү, эч качан сиздин үй бүлөңүз барып, муну биздин атабыз эккен болчу деп мөмөсүн бүт баарын ээлик кылып алып келип алсаңыз, анда ал вакыфка өтпөйт. Вакыф ушундай буюм, сиз мечиттин ичине алып кирип койгон килемди күнүгө сиздин келинчеңиз келип, биздин килем турабы деп шыкаалап баш багып, кече буяк койдук эле, бүгүн буякка жылып калыптыр. Үчүнчү күнү келип, жокко, каяка кетти дегенге укугу жок эч кимдин. Чыгардыңызбы бул мечиттеби, башка мечиттеби, башка намазканадабы, вакыфпы окулуп атат. Бирок эгерде сиз мунул мечитке гана таандык болгон вакыф десеңиз, анда бул мечиттен чыгарылбайт. Мисалы, азыркы биздин текчелерде турган китептер ушул мечитке арналып чыгарылган вакыф. Аны ар ким ушунун ичинде гана окуй алат. Алып барып бир кимди бирөөгө сата албайт, белекке бере албайт. Эгерде алып чыгып кете турган болсо, анда ал уурлук катары эсептелет. Жалпы коомчулук пайдаланган кайрымдуулук вакыф деп эсептелет. Арык каздыкпы, аялдаманы оңдодукпу, сырдадыкпы, жолдун аңгегин түздөп койдукпу, жолдогу баягы эрежелерди көрсөтчү стрелкаларды, ишараларды, көрсөтмөлөргө жардам бердикпи, жол чыракты койдукпу, айтор эмне болбосун вакыф. Менин атам, менин апамдын атынан деп коюң. Экинчиси, менден кийин эл бир пайдалансынчы, сообу мага, үй бүлөмө, ата-энеме, бир туугандарыма тийсин деп бир илим таркатыптыр кимдир бирөө. Же китеп басып чыгарыптыр, же китеп сатып алып дүкөндөн мечитке коюп коюптур. Же кимдир бирөө мен ушул китепке муктаж элем десе, токтоп тур деп, ага муктаж болгон керектүү китебин сатып алып берип койсо, мына ушул вакыф. Мына ушул вакыф. Азыркы вакыф ушул доордо, 21-доордо техниканын жетишип турган учурунда вакыф чыгарып өтө оңой. Мисалы, устаздардын сабагын жөн эле бөлүшүп, таркатуу, уккула, көргүлө, жайылткыла деп пайдалуу бир сабактарды жайылтуу өзүнчө ошолордун пайдасына вакыф. Жөн эле бөлүшүп коюу, көргүлө деп бөлүшүп коюунун өзү вакыф, ошолордун пайдасына. Эң мыкты вакыф кайсыл? Биздин көзүбүз жумулуп өтүп кеткенден кийин дайым 5 вакыт намазында болсун, андан сырткарында ар бир кадамында болсун, отурса дагы бизге бир калима, бир сөз, бир таспих болса да айтып, бизге арнап дуа кылуучу балабыз болсун, перзентибиз болсун. Мынакей чыныгы вакыфтар каякта. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди бир күн сахабаларына жакшылап огон. Мен хафара би'ра рума фалахул жанна. Ким Руманын кудугун казса, ким Руманын кудугун сатып алса, аны мусулмандарга берсе, фалахул жанна, ал үчүн бейиш бар деди. Мунун тарыхы аябай узун. Рума. Бир риваятта Мадинада Гифар урусунан бир Рума деген аялга таандык булак бар эле. Көзү анча тазаланбагандыгынан суу сыркы бир аз азыраак чыгат эле. Бир күн пайгамбар келип, сатасызбы мына ушул булагыңызды?
Beyişteki bir bulaka dedi. Allahu akbar. Peygamber aytdı. Uşul bulağınızı satasıp jalpı momun musulmanlar, uşul jerdegi jaranlar, adamlar kollonsun, içip. Sizge taandık. Birok satın, men sizge beyişten bir bulak alp berem, Allah menen sizin ortağınızga araçı düşüp dedi. Ya Rasulullah, özüme, munowul bala çakama, azık oqat tavuş üçün bolgonu bir bulağım var. Uşunun suusunu satam, nanımdı, kursağımdı, kampaytıp toygozam, giyimimdi bütündeyim, jaşoomdu biraz aldığa jıldıram. Sata albayım. Bul söz Peygamberin sahabası Hazrat Osman'a jetip, Hazrat Osman anı 35.000 dirhamga satıp algan. Oşol doğurdun akçası 35.000 dirhamga satıp alıp, anam Peygamberga keldi. Ya Resulallah, bayakı bulaktın esine bergen beyişteki bulak uvadağınız güçünde elevi dedi. Peygamber aytdı, güçünde. Anda al bulak satılıp alındı. Satıp algan insanga arnayız bu beyişteki bulak dedi. Arnayım dedi. Hazrat Osman aytdı. Anda bunu ol bulak jalpı momu musulmanlar üçün vakıf dedi. Allahu akbar. Akçasına satıp aldı. Jıyıntığında al vakıf. Anın jıyıntığında beyişten bulaktığı oldu. Tübölük bulaktığı olup kaldı. Mına şunu vakıf dep esepteydi. Emi jakşılap oğun. Musulmanlar Mekke'den Madinaga, Makka'dan Madinaga жаңа gana göçüp gelgen uçur. Çoğuçun yer, çoğuçun el ele. Madina'da bir ele Yevreydin kuduğu bar ele. Bir ele Yevreydin kuduğu bar ele. Al suunu şunçalık satçu jada kalsa tamçısından beri. Tamçısından beri eseptep satçu. Kadir ese. Özün idişi var ile ölçöp. Sağa momunça litir ketti. Tamçısından beri. فَلَمَّا عَلِمَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْقِصَّةِ ذَهَبَ إِلَى الْيَهُدِيُّ. Bul kavar Hazrat Osman'a jetti. Anan al akırın oşal Yevreyge keldi. Akhbarahu ennehu yurid en yeştere minhul bi'r. Akırın oturup, munol kuduğunuz var eken, susu şirin değil. Adamlar tamşanıp satıp alıp içişet. Başka jaktarda dele boluşu ihtimal, birokşu sizin kuduğunuzun susu ayvay şirin deşet. Oğa ayvay tattu, ayvay taza, ayvay muzdak. Emi bolup körbegönday maktadı. Söz mınday. Sodalaşpaylı uşul kuduğunuzu satpaysız bu dedi. Ben satıp alayım. Farafadal Yahudiyu. Joğay satpayım dedi. Koy. Satpayım. Hazrat Osman ketip kaldı. Bir kança günden keyin dağı geldi. Kuduğunuzu satasız bu dedi. Yok satpayım. Hazrat Osman sodanın ikinci bölügünü öttü. Fa'arada Osman en yeştire nisfal bi'r. Meyle satpayt ekensiz. Anda men sizge bir dağı bir jakşı neseni sunuştayım. Kuduğunuzdan jarmın satasız mı dedi. Neke? Kuduğunuzdan jarmın satasız mı dedi. Yevrey tan kalıp, bu emni degeni ne? Kuduğundan jarmın satasız mı dedi. Bir kuduk bolsa jarmın kanıp satam, içindeki sunu kanıp bölüm. Kızıksın dey. Siz düşünbödünüz. Jarmın satasız mı degenim, bir ay 30 gün, 29 gün. Oşonu ortadan bölüyoruz. Bir ay 30 gün bolsa, 15 günün men paydalanam, 15 günün siz paydalanasız dedi. Oşol ele. Akçanızdı berem sizge. Jarmın satım. Oşol 15 günde men özüm paydalanam. A 15 günde siz paydalanasız. Bul degeni bir gün men, bir gün siz. Oşendip gelin paydalanalı. Oylanıp durup soda satık menen. Ayabay maşırlangan Yevrey daro makul boldu. Payda meneki, jakşılı bolup atar. Jarımı satsam, jarımı özümde kalsa, jakşılı dedi.
أن عثمان تاجر شاطر وسيرفع سعر الماء فيزداد مكسب اليهودي. Еврей айтты, bu Osman öte minden de çever algır sodager. Bul soda kılganda ança adam anın aldına ötüp soda kıl albayt. Anıktan bul bağını жақшы göröt. Özünün gezegi gelgende menin kuduğumdan oğuz deyip kalgan adamlarga suusu taza bolgondugu üçün bul Osman bağını kötöröt dağı jыйынтыгында men bayagıle bağ menen satıp mıhtı mol paydaga ee bolam dep uşентип жүрдü. Lakin hadesel aks birok al oylagандай bolup çykkan jok. Fakat qalla talaba alal ma hatta adama tamaman fata'ajjaba al-yahudiyyu. Еврейдин кезеги келген учурда адамдар солгундап акыры эч ким еврейдин кезегинде суу албай коюшту. Эч ким келбей койду. Суу сатып алган эч ким келбей койду. Аябай таң калып, ва бахаса анис себеп акырын изилдеп көрүп, факташафа анна Усман жа'ала yawmahu liwajhi Allah ya'khudh fihi an-nas hajatahum duna muqabil. Hazrat Usmandın gezegi gelgen günü еврей su satıp algan adamlardın gezegine koşulup akırın аңдып gelse, Hazrat Usmandın gezegi günü musulmanlar su satıp albaytken bekir alıp ketişet. Körse Hazrat Usman suunun jarımın Allah üçün vakıfka koyup koyuptur musulmanlarga. Adamlar bari kanıp su içişip malların da jandıkların da kandıra su karışıp juunuşup tamak pişirip giyim geçelerini tazalap juuşup üy içinen beri suga toluştu. Faşa'ara al-yahudi bil khasara wa zahaba ila Usman radhiyallahu anhu. Emi gana sodasından ziyanga uçuraganын anık bilgen evrey qayradan Hazrat Usman'a emi özü geldi dağı. Atashtari baqil bi'r. Quduqtun jarımını satıp alasın mı dedi. Mineki. Özü geldi. Quduqtun jarımını satıp alasın mı? Fawaqafa Usman, Hazrat Usman satıp alam dep. Washtarahu muqabil 20,000 dirham. Oşol uçurdağı 20,000 dirhamga qayradan jarımın satıp alıp, anı jalp oşol quduqtu momun musulmandardın, jalp qoomçuluktun paydalanışına Allah razılık üçün vakıfka berip taşladı. Ağa, Hazrat Usman da eye çıkpaydı, vakıf degenden keyin. Siz stoldu bu jerge alıp kelseniz, je bir kitepti, je bir Kur'an'da alıp kelseniz, onu men alıp kelgem dep alıp kete albaysiz, ankene anı vakıf dep çıgargansiz. Ba'da fatra ja'ahu ahadu sahaba, bir gança ubakt ötkenden keyin bir bay sahaba kelip Hazrat Usman'a. Arada ala Usman ibn Affan radhiyallahu anhu en yeştire minhu'l bi'r bi di'fay si'ri. Hazrat Usman'a bir bay sahaba kelip, "Muno quduğuңuzdu siz satıp algan bağa 2 barabar qoşup satıp alam. Satasızbı?" dedi. Hazrat Usman aytdı. Arada alayya aksar. Mağa biri köbürük vada kıldı dedi. 3 barabar kötüreyin. Hazrat Usman aytdı. Andan da köbürük vada berdi biri. 4 barabar. Oşenti barıp ahir aytdı. La yujad mushtarin gayri femen hada allazi a'taka aksar minni. Ey bayı bolgur Hazrat Usman, men munol aymaktı Madinаны жақшы bilem. Bul jerde menden bölök akçalı, kapitaldu hiç kim yok. Kim özü berip atkan sizge? Men 9 barabarga çeyin kötördüm basın. Kim özü? Hazrat Usman jılmayıp durup, "A'tani Allah el-hasene bi 10 emsaliha." Subhanallah. Allah vada verdi. Allah vada verdi. Men Allah menen sodalaşıp koygamın. Ankene Allah öz sözünde Kur'an'ı sanıldı. Men jaa bil hasenati felehu 10 emsaliha. Sadakallahul azim. Allah aytdı. Kim bir nerseni vakıf kayrımdуулuk kılıp çıkarsa, men ağa
10 есе кайтарып берем dedi. Бул дүйнөдө да кайтарат, ахиретте да кайтарат. Мага Аллах сизден көбүрөөк берди, андыктан ушул соода ошол боюнча калсын деп вакыфка калтырып койду. Аллах менен соодалаштым деп. Ушул Хазрат Усмандын калтырган кудугунун айланасында болуп көрбөгөндөй бак тигилди. Хазрат Усман өзү бак тикти, курма көчөттөрүн тикти. Ал Осман халифатынын доорунда аябай өрчүп өнүктү. Андан кийин Саудиянын өзүнүн бийлиги келгенде дагы өнүктү. Эл пайдаланып, кескенин кесип, пайдалангандан кийинки калганы 1550 түп курма ошол кудуктун айланасында турду. 1550 түп курма. Эми ар бир түп курма 600, 700, 800 килограммга чейин мөмө берсе, эсептеп көрүң. Ошентип ошол алынган курманы сатылып отуруп, аягында жетим, жесир, кедей, жарды, карыздарларга жардам берилип отуруп, анан Хазрат Османдын атынан банкка эсеп ачылып, калган акча ошол жакка коюлуп турду. Ошол банктагы эсеп көбөйүп отуруп, пайгамбарыбыздын мечитинин жанынан бир жерди сатылып алынып, ал жерге чоң мейманкана курулуп, жана соода түйүндөрү салынып, жалаң жетим жесирлер кепилдикке алына турган эң мыкты вакыф болуп калды. Бир учурда кудуктун жарымын сатып алып, кийин бүтүнүн сатып алып баарын вакыфка арнап кеткен Хазрат Османдын атынан азыр кадимкидей ошол жерде жазылып турат. Хазрат Осман ибн Аффандын вакыф деп жазылып турат. Миллиондогон, миллиардтаган адамдар пайдаланып атат мынеке. Айтайын дегеним, биз намаз окуп жаткан мечит жери Аллах ыраазылыгы үчүн кайрымдуу инсандардын чыгарган вакыфы. Ушул Аламудун базарынын ээлери, Аллах алардан ыраазы болсун. Биз үстүндө отуруп намаз окуп жаткан жай намаз кайсы бир момун мусулман бир тууган ага же эжебиздин вакыфы окуп атабыз. Эмнеге биз ушундай жетишкен доордо туруп мечитке бир орундук же болбосо мечит муктаж болгон, жалпы коомчулук муктаж болгон нерсени вакыфка чыгара албайбыз? Эмне үчүн чыгара албайбыз? Хазрат Умар ибн Хаттаб радияллаху таала анху Хайбар салгылашуусунда бир жерге ээ чыкты. Бир жерге ээ болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келди. Я Расулаллах, Хайбардан бир жер алдым. Мындай мыкты жерге биринчи кабылышым. Кандай дейсиз? Эмне дейсиз? Эмне кылып пайдалансам? Пайгамбар айтты: "Инши ита хабиста аслаха ва тасаддак биха." Жер өзүңдө тура берсин. Ага эгилген дарактар, курулган курулуштардын баары Аллах үчүн вакыф болсун деп кой деди. Соо сага жетип турат деди. Хазрат Осман ушинтип вакыфка берип, аягында жерин дагы, үстүндөгү бина, имаратты дагы, андагы багдарак бүт бардык бакты дагы вакыфка чыгарып жүргөн. Момундай берешен, кол узун, жомарт инсандар өткөн. Ушундай мыкты сахабалардын, пайгамбардын көлөкөсүнө көлөкөсү түшкөн инсандардын, улуу инсандардын учугун улап келе жаткан адамдар арабызда жок эмес, бар. Ечендеген вакыфтарды чыгарып койгондор бар. Мына ошол. Бирөөсү ушул да ошол мечитте отурабыз азыр. Сауд ибн Убада сахаба, Аллах мандан разы болсун. Апасы ооруп кайтыш болду. Апасына тирүү жүргөн мезгилде ушунчалык мыкты кызмат кылат эле адамдар Сауд ибн Убаданын дуасын алып калыш керек. Анткени бул апасына мыкты кызмат кылат деп Сауд ибн Убаданын батасын алганга шашыла беришчү эле. Бир күнү ал пайгамбарыбызга келди. Я Расулаллах, апам кайтыш болду.
Кабардарсыз. Апамдын атынан эмне кайрымдуулук чыгарып, эмнени вакыф кылсам экен деп атам. Вакыф жалпы коомчулук пайдалана турган эмне кылсам болот. Пайгамбар айтты: "Ал-ма", суу чыгар деди. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям афдалу садака, кайрымдуулуктардын эң мыктысы, барып турган эң жакшысы кимдир бирөөгө суу берүү, суу ичирүү, суусундугун кандыруу. Эң жакшысы. Эмнеге? Бирөөгө суу таркатуу, суу берүү, суу ичирүү, суусундугун кандыруу өлгөн адамды тирилткенде соопка ээ болот. Мен ысык күндөрдүн биринде хажга барып, Минадан шайтанга таш кырыткан жерден жөө бир 9 километрдей харамга, Каабага жөнөп калдым. Жөө ушунчалык адам көп. Катуу суусадым. Жанымда акчам аз эле. Аны мен кайтканга таксиге үнөмдөп, жада калса суу ичкенге дагы өзүмдө ошо чөнтөгүмдө акчаны аяб атам да. Таңдайым катып калды. Кимдир бирөөдө ушул бекер суу болсо ичким келип. Жашырганда не? Келе жатсам, үйдүн дубалынын сыртында жазылуу экен. Арабча жазып коюптур. Сүйүктүү бир тууган, суу уртап, суусундугунду кандыргандан кийин апам менен атамдын рухуна Фатиханы бир жолу окуп, багыштап, арнап койчу деп жазып коюптур. Бир жынжырга темир күрүшкөнү байлап, кичинекей мындай так чыгарып коюптур. Ошол жерде мындай чорго турат. Басса, ушунчалык муздак суу чыгат экен, миңди какшата коет. Баягыдан ичип, Фатиханы бир эмес 10 жолу окуйсуң го. Бир эмес 10 жолу окуп дуа кыласың. Эмнеге? Чаңкап турган. Ушунчалык зарыл болуп турган инсандар пайдаланганда ошондой суу көп болот. Биз куда ошондой вакыф чыгарышыбыз керек. Мен өзүм күбө болдум. Аллах өз аятына сауну биле. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا صدق الله العظيم. Өзүңөрдүн пайдаңар үчүн чыгарган жакшы ишиңерди Аллахтын алдында андан куда ошондой жакшы же андан да мыктырагын табасыңар деп атат. Суу кайрымдуулук кылсак, суудан да мыктысын. Нан кайрымдуулук кылсак, андан да мыктысын. Кийим кайрымдуулук кылсак, андан да мыктысын табабыз. Азыр мусулман коомчулугу ушул вакыфтын эсеби менен, вакыфтын айынан жетим менен, жесирин, жарды менен, кедейин ушинтип калкалап канатына ушул бапестеп келатат. Келгиле биз да ошол вакыф чыгаруучулардын катарында, вакыф колдонуучулардын эмес, вакыф чыгаруучулардын катарында бололу. Биздин Кыргызстанга курулган Жибек жолундагы Саракси атындагы мына чоң борбордук мечит түрк боордоштор куруп берген. Бул кайсы бир байдын, бир миллионер же бир миллиардердин эмес, сизге окшош, мага окшош карапайым элдин чөнтөгүнөн бир пайдасы тийип калсын деп вакыфка таштаган акчадан курулган мечит экен ушул. Вакыфтан курулган мечит. Эмнеге биз ушинте албайбыз? Өзүбүзгө даяр турган, курулуп калган, даяр окуп пайдаланууга берилген мечиттин ичиндеги эч кыр десе, керексиз бир нерсе түшүп калса, бир ыплас нерсе, ошону Аллах үчүн деп алып койсоңуз, ошол да вакыф, сиз алып чыгып кеттиңиз, кызмат кылып атасыз. Эч кыр десе, өзүбүздүн кызматыбызды Аллахка арнап койбойлубу? Бир күн, аптасына бир күн, жумадан бир күн, бейшемби күнү келип, мечит тазалоо бүгүн менин кезегим. Өзүмдүн кызматымды мен Аллахка, вакыфка койдум деп 1-2 саат коюп койсок, жакшы эмес беле? Атамдын атынан, апамдын атынан, үй бүлө бир туугандарымдын атынан мен мечит тазалайм деп. Өткөндө жакшы бир самалыкты баштады. Нарындык туугандар. Карабайсызбы? Ал азыр эл аягы менен баспайт. Азыр эл тили менен басат. Тили менен басат. Нарында жакшы, ыймандуу, этеги узун, жоолукчан эжелер мечит тазалоо күнүн уюштурушуп, айына бир жолу, 2 жолу ошол аймактагы мечиттерди ичи сыртын тазалап, жууп, кагып, силкип, шыпырып алып чыгып берип жатышса,
аны оозуна алы келбеген бирөө мечитке аялар кирсе болобу? Балким алар хайыз көрүп калгандыр да дейт. Аңко ошол мечит Аллахтын үйү экенин билип, бул үйүбүздөн да тазараак турсун дегенге чамасы акыл, баам парасаты эси жеткен апа, эже карындаштарыбыз себептүү болуп калса, мечитке кирбей сыртында кызмат кылбаш үчүн ал жакшы билет сага караганда. Карайсызбы? Ошентип ошондо токтотушту. Мейл ал токтоду. Эркек башыбыз менен неге биз мечитке келип өзүбүздүн кыймыл аракетибизди, кызматыбызды мен ата-энем, үй бүлөмдүн атынан, бир туугандардын атынан эртеңки жумага ошол мечитти тазалап, иреттеп даярдоо үчүн мен 2 сааттык кызматымды, кыймыл аракетимди Аллахка вакыфка койдум деп неге келбейбиз? Анткени Аллах өз айтат: "Билlah إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين." صدق الله العظيم. Meçitti Allah'a iman keltirgen, ahiret gününe iman keltirgen, namazды turguzup, zeketin ordunta bergen, Allah'tan başka hiç kimden kooplanyp, çoçup, korkpogondor gana körktөndүрө alat. Abat kıl alat, tazalayt, namaz turguzat, taptaza tutat. Mına uşular çınıgı hidayet tapkanlar деп atat. Andıktan kelgile. Акчабызды эгерде вакыфка жумшай албасак, анда күчүбүздү, сөзүбүздү, шилтөөбүздү, жардамыбызды, оозубуздан чыккан бир жел сөзүбүздү вакыф кылгандан аянбайлычы. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афувун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахиму би рахматика, я архамар рахим.